Зыбина Надежда Алтайдан бери келген студенттердин бири. Надежда Ысык көлдөгү Курманжан датка мемориалдык тарыхый комплекси менен таанышып, ар бир буюмдун тарыхын сурап жүргөн кези. Негизи Надежда өзү дагы тарыхка, каада салтка кызыгат. Ысык көлдө болуп өткөн Кыргызстан Азия 2021 5 Азия студенттеринин форумуна келген студент кыз көптөгөн кызыктуу маалыматтарды алып, жана ошондой эле Казакстандан, Россиядан, Кыргызстандын 25 университеттеринен келген студенттер менен таанышты, ой бөлүштү. Ой, история для меня очень удивительная и необычна. Мен Алтайдан бери келип, көбүнчө орус Алтай маданияты менен таныш болгондугума байланыштуу. Кыргыздардын маданияты мага абдан кызыктуу болуп жатат. Форум мага башка маданият менен таанышууну түзүп берди. Бул жерден мен кыргыздардын салттуу кийимдерине таң калдым. Абдан кооз экен. Мындан сырткары музейдин ичинде даярдап келген макалаларды окуп жатабыз. Мага бир студенттин доклады абдан жакты. Нет, к сожалению, мы его только видели издалека. Но мы постепенно приходим к мысли, что... Айта кетсек, форумга 150 студент катышты. Алар ар кыл темадагы жаштар үчүн актуалдуу болгон докладдарды окуп, суроо жоопторго жооп беришти. Мына ошол форумдун жүрүшүндө студенттер 6 бөлүмгө бөлүнүп алышып, даярдап келген темаларын бири-бирине айтып беришти. Алгач биздин чыгармачылык топ Россия жана Түрк дүйнөсү деген бөлүмгө туш болдук. Бул бөлүмдө негидир Казакстандан келген Серик Аялым деген студент кыздын окууга болгон кызыгуусу, билим алууда көптөгөн жетишкендиктерди багындыргандыгы кызык болду. 21 жаштагы Серик Аялым форумдан көптөгөн идеяларды, сунуштарды алып кетейин деген ойдо. Анткени ал азыркы тапта магистрдик дипломдун үстүндө иштеп жатканын билдирди. Когда я только начала писать свою дипломную работу, я начала изучать тюркские языки, потом смотрела работу. Мен түрк тилдери боюнча дипломдук иш жазып жатам. Ишенсеңиздер, интернеттен студенттердин бул темадагы дипломдук иштерин карасам, алар илимпоздордон кем калышпай изилдеп жазышыптыр. Анан мага ой келди. Эмне үчүн мен бул форумга катышып, мыкты студенттер менен таанышып, дипломдук ишиме 10% болсо дагы идея алып кете албайм деп. Ошентип мен Кыргызстанга келип калдым. Эмне үчүн биз жаштар батышты эле карашыбыз керек? Бизди бириктирген чек арабыз, тилибиз, дилибиз бар. Биз Азия студенттери көптөгөн проекттерди жазып, бирге ийгиликке жетишсек болот да. Азия студенттеринин форуму 2014 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ал арада форум Барнаулда 2 жолу, Душанбе шаарында жана ошондой эле Чолпон Ата шаарында өткөрүлгөн. Бул жылы форум Кыргыз улуттук университети тарабынан уюштурулду. Бул Азиялык ассоциация, университеттердин ассоциациясынын алкагында өтөт. Негизги мындай уюштуруучулар бул Кыргыз улуттук Жусуп Баласагын ата Кыргыз улуттук университет жана Алтай мамлекеттик университет болуп эсептелет. Бизге ушул тармактагы мындай бир уюштуруучулардын ичинде бул Россиялык жогорку окуу жайлар жана илим министрлиги жана биздин билим берүү жана илим министрлиги болуп эсептелет. Андан тышкары бул форумга көмөкчү катары мына балдардын жол киресин жаба турган жана уюштуруучулук жагынан жардам берүүчү бул Кыргызстандагы Россотрудничество агенттиги, жалпы Россотрудничество агенттиги болуп эсептелет. Жана биз ушул форумдар жаштар көбүнчө студент жаштар болуп жатканына байланыштуу биздин дагы Кыргызстандагы жаштар жана спорт комитетинин катышуусу менен ушул иш-чаралар өтүп жатат. Кечээ күнү форум ишин баштаган. Биринчи келгенде студенттер таанышып, сессияларга, секцияларга бөлүнүп, иштерин кечээ күнү баштап, 5 эң негизги багыт боюнча иштерин башташкан. Алардын иштери мына ушул Газпромдун имаратында бир секциясы көбүнчө жаштардын экологиялык мындай бир демилгелер боюнча, калган секциялар тарых музейинде ушул маданий байланыштар боюнча жана улуттук университетте дагы 3 секция иштейди. Алардын багыттары ушул азыркы учурдагы санариптик технологиялар жана пандемия учурундагы анын
тийгизген таасири ошондой бир өтө актуалдуу маселелер боюнча жаштардын арасында секциялар боюнча бөлүнүү болуп турган учурда өздөрүнүн ич ара иштерин, дискуссияларын, өздөрүнүн идеяларын жана ошо сунуштарын даярдаган иштер башталып калган. Конечно, основная цель этого форума как раз и подружить молодых профессионалов, тех самых... Биздин башкы максат жаш лидерлерди бири-бири менен тааныштыруу, достоштуруу. Анткени алар биздин келечек. Бул форумда студенттердин жаңы проекттери ишке ашат. Биз ишенебиз. Студенттерден өз ишин билген профессионал адистер чыгат. Алгачкы форум 6 айдан башталган. Ошол жерден студенттердин демилгеси менен Азия университеттеринин бирикмесин түзүүнү көтөрүп чыгышкан. Убакыттан пайдаланып 5-чи форумдун уюштуруучуларына бирикменин президенти ректор Канат Жалилович Садыковка терең ыраазычылыгымды билдирем. В это замечательное мероприятие. Мы уже сегодня видим, что оно проходит успешно, и очень благодарны этой слаженной команде. Студенттер коомдун активдүү өкүлдөрү. Алар ыктыярчы катары дагы көптөгөн пайдалуу иштерди аткарышып келишет. Селен эле пандемия убагында канчалаган жаш студенттер өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, канча адамды өлүмдөн куткарып калды. Жаш студенттер ыктыярчы катары демилге көтөрүп көптөгөн экологияга байланыштуу проекттерди иштеп жатышат. Форумдун жүрүшүндө дагы студенттер экология маселелерине токтолушту. Татьяна Дроздова ыктыярчы катары көптөгөн демилгелерди көтөргөн. Ал форумга 2 проект менен катышып жатат. Биринчиси медициналык ыктыярчылар. Волонтеры – это люди, которые по собственной воле решили помочь тем, кто в этом нуждается. В Алтайском крае волонтеры, медики. Ыктыярчылар булар башка бирөөгө өзүнүн демилгеси менен кандай кырдаал болбосун жардам берүү. Бизде пандемия башталгандан бери ыктыярчы докторлор деген штаб ачылган. Бүгүнкү күнгө чейин биз ковид менен ооругандарга жардам берип келе жатабыз. Азыр биз тема боюнча экеле доклад укканга үлгүрдүк. Ыктыярчылык боюнча атайы мектептер бар. Ыктыярчылык аркылуу биз студенттер бири-бирибиз менен байланышта боло алабыз. Кандайдыр бир жардам бере алабыз, кеңеш айта алабыз. Ыктыярчы дегендей болуп өткөн форумга келген 200 адамды тосуп алып, аларды жайгаштырган Кыргыз улуттук университетинин студенттери болду. Алар 3 күн бою конокторго жардам берип, ал тургай ысык тамактарынан бери ташып берип жатышты. Аларды дагы айтып өтпөсөк болбойт. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Шешенов Айдар Талайбекович. Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетинде магистрант болуп окуйм. Биз ушул форумга ыктыярчы катары келдик. Ыктыярчы болуп, ушул өзүбүздүн командабыз болуп, азыркы маалда Алтай форумуна жардам берип, кызматыбызды кылып атабыз. Азыркы мезгилде биз ушу форумга болгон керектүү жумуштун баарын аткарып, аяктап бүтүп жатабыз да. Бул волонтерлор болсо сентябрдын башынан баштап эле ушул пансионатта кызмат өтөп келип жатабыз. Конокторду тосуп алууга жардам бердик. Болгон мероприятияны, оюн зоокторду, болгон нерсени ушул биздин ыктыярчылар уюштуруп берип жатат. Меня зовут Азиза Алиева. Я являюсь волонтером 5-го студенческого азиатского форума. Я занималась как старший волонтер, отвечала за всех волонтеров, также всех участников этого форума. Я помогала заселяться нашим студентам, гостям. Также мы помогали столовой. Все мы работали как официанты, также помощники. Были времена даже, когда мы мыли посуду, но все это время мы очень весело и в кругу волонтеров мы со всеми очень дружно проводили. Мы все подружились, хотя были
моменты, когда мы вот впервые познакомились, друг друга не знали, но за эти моменты, за это время мы очень сплоченно работали, мы подружились, мы стали одной маленькой семьей. Я могу сказать, что мы создали маленькую, очень хорошую семью. Бұл жерге 25 вуздардан қатысушылар бар. Ассоциация түзілген, ассоциация Азияский университеттен бар. Ошоның негізінде Қазақстандың, Өзбекстандың, Тажикстандың, Россияның өкілдері келіп қатысып жатат. 200-ден ашық докладтар оқылды. Бұл жерде Қырғызстанның аймақтарының туш тарабынан бүт вуздар қатысып, Өзбек Баткен университети, Ош университети, Талас университети, Нарын университеттері, Ысык-Көл университеттері, Бишкектегі бүт университеттерден өздерін қамтып, өзінің секцияларын улантуда. Бұл форумдың жалғыз форумда қалбайды, анын артында дағы бұл екінші мында айтқанда этабы бар. Форумдың артынан Қырғыздың оқымышлары, этнографтары, Россияның оқымышлары, этнографтары бірігіп, біргелікті экспедиция жүргізушет. Бұл экспедиция, этнографиялық экспедиция Қырғызстанда 70 жылдан бері өткөрүлөк болчу, комплекстүү. Бұл Қырғызстандың түндүк аймағын қыдырып чыгышат. Мындан тышкары октябрдын башында, 1-октябрда Барнаулда ушул форумдун уландысы болуп, бирок бул жерде окумуштардын конференциясы өтүлүүдө. Кыргызстандын өкүлдөрү да барып катышат. Буга чейин дагы бул алгачкы этабында Алтайда, Барнаулда түркологдор, жаштар түркологдор боюнча мектеби өткөрүлдү. Кыргызстандан бизден улуттук университеттен 4 адам барып катышып келди. Бул конференцияга 50ден ашык биздин Кыргызстандын өкүлдөрү катышат. Форум өзүнүн негизинде көп нерселерге жеткирип, студенттердин көп багыттарына жетти. 6 секция уюштурулду. Бул конференция форум дагы уланууда өтөт да дагы. Деңгээли боюнча жылдан жылга өсүш чоң болууда. Себебине берди өзүнүн студенттер өздөрүнүн проектлерин алып чыгып атат. Ал проекттер жөн эле проект түрүндө калбастан ал ишке ашууда. Жана өзүңүздөр көргөндөй жана Энактус форум боюнча жанагы биогаз технологиялар ишке ашып атат. Бул проекттин негизинде бул Казакстан, Өзбекстан, Россиянын өкүлдөрү дагы өзүнүн проекттерин ишке ашырып, колдоо тапса ишке ашыруу иштери жүрүүдө да. Мына ошентип 3 күндүк форумдагы аягына чыгып, келген студенттер өзлөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүшүп, өз тилинде ырдап, аспаптарды чертип, бий бийлешип, белектерди алышты. Кыргызстан Азия 2021 Азия студенттик форуму Азия өлкөлөрүнүн студенттерин жана чыгармачыл жаштарын билим берүү, илимий, маданий, коомдук саясий жана гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган уникалдуу баарлашуу платформа.